Карабак айылындагы орто мектептин 6 окуучусу атайын долбоорго катышып, өздөрүнүн лидерлик сапатын жогорулатуу менен бирге чек арадагы чыр-чатактардын алдын алууга да аракеттенишүүдө. Эң негизгиси жаштардын толеранттуулук маданиятын жогорулатуу менен ынтымак достукту орнотуу. Долбоорго катышкандан кийин өзүбүзгө медиа сабаттуулук, толеранттуу, сабырдуу болуу жана лидерлик сапаттарды алдык. Биздин айыл Тажикстан Республикасына чектеш. Ошондуктан бул сабырдуу, толеранттуу болуш керек. Чыр-чатак чыгып кеткенде ошол конфликтти кандай жолдор менен туура жакка чечсек болот. Эки өлкөнүн чек аралаш аймактардагы мектеп окуучулары буга чейин да достукту бекемдөө багытында иш-чараларга катышып келишкен. Бирок атайын шарттын жоктугунан бул аракеттер натыйжалуу боло алган эмес. Мындан ары окуучулардын бир жерге топтолуп, пикир алмашуусуна мүмкүнчүлүк түзүлдү. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда жаштарды уюштурганга уюштурчу жайлар болбогондугу үчүн кыйналышыбыз да, каерде өткөрүшүбүздү билбей. Эми ушул кананы именно ошого окшогон жерлерге уюштурдук. Келечекте мен ойлоймун, кошуна айылдагы окуучуларды жана мугалимдерди ушул жерге чакырып, андан кийин ата-энелерди дагы үнөмдөп ушул жерге чакырууга даярбыз. Толеранттуулук канаасы тынчтыкты орнотууга коюлган алгачкы кадам дешет демилгечилер. Бейөкмөт уюмдар тарабынан керектүү болгон жабдыктар менен камсыздалып, жаштардын аракетине шарт түзүлдү. Айыл өкмөтү, мектеп администрациясы тынчтык демилгели, анын ичинде жалпы кызыктарды издөө эл аралык корпорациясы менен биргеликте ушул кананын түзүп олтурабыз. Келечекке буюрса ушул чоң кадамдардын бири деп эсептейбиз. Себеби бул жаштар үчүн Карабак айылындагы биринчи толеранттуулук канасы бул ушул тынчтыктын эң биринчи булагы болуп эсептелет деп ишенем. Баткен районунун Карабак айылында да кошуна өлкө менен такталбаган чек ара аймактары бар. Анын айынан эки өлкөнүн тургундарынын ортосунда пикир келишпестиктер орун алып келет. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.